Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Маанайыңыздар жакшыбы? Мен азыр сиздер менен өзүмдүн карантиндеги таанышкан, окуган китептерим боюнча бөлүшкүм келип атат. Кандай китептерди окудум, ошолор боюнча бөлүшкүм келип атат. Негизинен эле бул китепти мен буга чейин деле окуганмын. Бул уже 3-чү жолу окудум десем да болот. Роберт Кийосакинин «Школа бизнеса» деген китеби өтө сонун китеп. Китепти бир эле окуп койбош керек, кайра окуп, улам окуш керек. Анткени биз ар бир өскөнүбүз сайын, ар бир чоңойгонубуз сайын ошол мурдагы эле окуган китептен дагы да более башкачараак түшүнүктөрдү алабыз. Ошон үчүн мен бир китепти бир эле жолу окуп койбоймун. Муну 2 жыл алдын деле окуп чыккан китебим өзү. Бирок азыр дагы бир ирет окуп чыктым. Бардыгыңыздарга сунуштаймын. Эгерде ким мындай бизнес менен алектенгиси келип, бизнестин жолдору жөнүндө үйрөнгүсү келип жүргөн адам болсо, бул китепти сөзсүз түрдө сунуштаймын. Өтө сонун китеп. Андан кийин ушул эле китептин жаңы эмеси бул «Бизнес 21 века». Мынакей. Бул көбүнчө ушул бизнести жаңыдан баштайын деп, эмне менен алектенсем, кандай бизнес менен алектенсем, менин акчам аз, эмнеден баштасам деп жүргөн адамдар үчүн бул өтө багыт берүүчү сонун китеп. Бардыгыңыздарга сунуштай алам, коркпостон туруп. Анткени бул көп адамдарга көп жактан өтө сонун жардам бере алчу, багыт бере алчу китеп. Бүгүнкү күндө канча адамдар чоң акчалары жок, бизнес баштаганга, бизнес баштайын десе чоң акчалары жок салганга, анын эч нерсе кыла албай, багыт таппай жүргөн адамдар аябагандай көп. Мен ошолордун ар бирине сунуштамакмын. Карапайым, жөнөкөй ар бир адам үчүн бул китептерди окуп чыгып, өздөрүнүн бизнесин негизинен бир жакшы сетовой компанияны таап, ошол компаниядан өз ишмердүүлүгүн баштаган жакшы. Негизи эле Роберт Кийосакинин мындай бир сөзү бар: богатые люди строят свой сет, а бедные люди всю жизнь ищут работу деп. Бизде көпчүлүк карапайым адамдар наемный болуп иштеп жүрө беребиз. Работа деген сөз негизи эле от слова раб деген сөздөн келип чыгат экен. Мен ушул сөздү уккандан кийин сразу барып өзүмдүн мурдакы иштеген жериме заявление жазып жумуштан кеткенмин. Өзүмдүн бизнесимди баштагым келген. Бул китептер мына ушундай: эмнеден кадам баштасам, кантип бизнес курсам деген адамдар үчүн өтө бир сонун, маанилүү китеп. Бүгүнкү күндө эми аябагандай китептер көп. Бүгүнкү күндө мурдакыдай адамдар мындай эмес, уже изденип, ар кандай тренингтерге барып, бир топ адамдардын мышлениеси азыр бир топ жакшы. Ошондой болсо дагы, бирок ар кандай коучмендердин, ар кандай тренингтерге катышып, бирок бир туура конкретно практикалык жүзүндө аткарылуучу бир жолго түшө албай жүргөн адамдар дагы көп. Ошондой адамдар үчүн мен аябагандай сунуштайт элем. Саламатсызбы, привет дептирсиз. Андан кийин мынакей бул «Думай и богатей» деген китеп, Наполеон Хиллдин китеби. Биз көп адамдар жумуш иштеп байыйбыз деп ойлойт экенбиз. Самом деле биздин байлык, биздин алдыга карай өсүү, биздин эркиндик, бунун баардыгы биздин могу жерибизде. Биз көбүнчө ушул өзүбүздү түздөй албай, могу жерибизде туура ойлоно албай, көп эмелерибизди жогото алат экенбиз. Ошондуктан ар бир кишиге сунуштайм «Думай и богатей». Бул китепти мен уже 2-чи жолу окуп чыгып атам. Мен өзү негизи эле орус тилин анча жакшы билбеген үчүн биринчи окуп чыкканда мына китепти эч нерсе деле түшүнгөн эмесмин, эгер чындыкты айта турган болсом. Азыр уже улам окуп, бир топ өзүмө полезный нерселерди түшүнүп, белгилеп, карандаш менен сызып, ушинтип окуймун. Анан китепти окууда дагы эч качан мындай бирөөдөн сурап алып, бирөөнүн китебин алып туруп окуганды мен көп деле жактыра бербеймин. Анткени дегенде ал адам китебин бир жолу окуйсуң, алып кетет. Өзүң сатып алган китеп болсо, өзүңдүн китеп текчеңде турса, каалаган учуруңда барып окуйсуң, кайсыдыр бир маанилүү жерлерин карандаш менен сызасың. То есть ушундай бир топ
пайдалуу жактары көп. Интернет жакшы болбой жатат дейт. Эмне болуп сөзүм угулбай атабы эле кандай болуп атат ошондо. Андыктан баардыгыңыздарга аябагандай сунуштаймын. Өзүңүздөр көбүнчө китепти өзүңүздөр сатып алып, китептикчеңиздерде турганын. Бул сиздер үчүн дагы да болсо өзүңүздөрдүн өсүүңүздөргө болгон бир серьезный көз караш болуп саналат. Бүгүнкү күндө ар кандай негатив ойлордо жүргөн адамдарыбыз аябагандай көп. Өзүнө дайыма стресс абалында алып жүрүшөт көпчүлүгү. Өзүнүн ийгиликке жетпегени үчүн кимдир бирөөнү күнөөлөйт, бирөөнүн ийгилиги үчүн кубана албай, ага кандай кыжырдануу менен карап, ошонун бирөөнүн ийгилигин ошол адам тартып алган сыяктуу караган адамдар дагы аябагандай көп. Андыктан биз биринчи кезекте өзүбүздү аябагандай эгерде бир чоң ийгиликке жеткибиз келсе, чоң нерсе жасагыбыз келсе, өзүбүздү көбүрөөк өнүктүрүшүбүз керек экен. Ошон үчүн мен мынакей Джон Кеханын «Подсознание может все» же болбосо «Акылдын күчү чексиз» деген китебин окуганмын. Буну мен 3 жыл алдын орус тилиндегисин окугам. «Подсознание может все» деген китеп Джон Кеханыкы. Азыркы учурда кыргыз тилиндегисин алып дагы окуп чыктым бир жолу. Жана башында айтып өткөндөй эле бир китепти бир эле жолу эмес, кайра окуган. Бул негизинен жакшы натыйжа берет. Саламатсызбы? Анан жакында эле мына «Кылычсыз самурай» деген 16 кылымдагы Жапониянын легендарлуу жол башчысы Таятами Хадаишинин лидерлик сапаты жөнүндөгү мына сонун китеп экен. Муну мен биринчи жолу окуп чыктым. Укмуш сонун китеп экен. Угуп элатам мен сөзүм. Суроолоруңуздар болсо комментарийге жазсаңыздар болот. Өзүңүздөрдүн ойлоруңуздар болсо бөлүшсөңүздөр болот. Бул китептен мен лидер адамдарга тиешелүү болгон аябагандай көп сапаттар жөнүндө ала алдым. Атайын мунун кыргыз тилиндегисин сатып алган болчумун. Аябай окудум. Окуганда да ушунчалык өзүмө бир удовольствие деп коет, жанагы рахат алуу менен окудум. Баардык адамдарга сунуштаймын. Укмуш сонун китеп экен бул китеп. Аябай көп нерсе өзүңүздөргө ала аласыздар бул китептен. Мен Бишкек шаарында турам. Андан кийин эгерде сиздер акчаңы кирешеңиздер көп болуп, аны бирок кирешеңиздер көп, бирок аны кирип эле кайра чыгып аткан болуп атса, акча каржысын кантип сактоону билбей аткан болсоңуздар, көбүнчө Бодо Шефердин эмелерин укканыңыздар жакшы, аудио книгаларын. Ошону менен кошо эле мына мен Адам Жексондун «Байлыктын 10 сыры» деген сонун китеби. Бул китеп кыргызчасын окудум. Мен буга чейин 2 жыл алдын орус тилиндегисин дагы окуганмын. Кандай сырлары бар байлыктын, ушулар жөнүндө кантип топтосо болот негизи эле, ушулар боюнча эң сонун маалыматтарды ала аласыздар. Бирөөлөр менен мамиле курууда, бирөөлөр менен мындай тил табыша билүүдө, адамдар менен болгон аралыктагы коммуникатив деп коет, жанагы байланышта бирөөлөр менен болгон ушундай учурларда, мисалы бүгүнкү күндө көпчүлүгүбүз эле интернетте, WhatsApp'та жөн эле жазышып, аз сүйлөгөнүбүз үчүн бирөө адамдар менен көпчүлүгүбүз отношение курганды билбей калабыз, мамиле курбайбыз да. Ошундай адамдар менен көбүрөөк мамиле куруп, туура мамиле куруу жөнүндөгү жакшы нерселердин баардыгы Дейл Карнегинин китептеринде жазылган. Мына эгерде сиз китепти мындай мурун буга чейин көп китеп окубай жүргөн болсоңуз, сизге сразу эле мындай чоң китептерден башташ бир аз трудностук жаратышы мүмкүн, татаалдыкты жаратышы мүмкүн, орчулук жаратышы мүмкүн. Андыктан эгерде сизде ушундай болуп атса, мисалы китепти окуп атып уктап каласыз, көңүлдү бир жерге топтой албай кыйналасыз да, же болбосо бир бет окугандан кийин эле чарчап калышыңыз мүмкүн. Ушундай башында ушундай кыйынчылыктар аябагандай көп болушу мүмкүн мурда китеп окубай жүргөн адамдар үчүн. Айрыкча бул бестселлер китептер, бул жанрдагы китептер чем көркөм адабияттарга караганда булар жөн
жөнөкөй эле күнүмдүк эмеде практикада колдонулуучулук тилдер менен жазылгандыгы үчүн бир аз адамды өзүнө көп кызыктырбашы мүмкүн. Ошон үчүн биз негизи эле мектепте деле башка учурда деле мындай жанрдагы мындай типтеги китептерди окубаган үчүн, бестселлер китептерди окубаган үчүн көпчүлүк адамдарга бул китептерди окуу бир топ мындай оордукту жаратышы мүмкүн. Ошон үчүн көбүңүздөргө сунуштайт элем, эгерде сиздер жаңыдан китептерди окуп баштайын деп өзүңүздөрдү өнүктүргүңүздөр келип аткан болсо, анда мындай кичинекей брошюра сыяктуу кичинекей китептерден алып баштаганыңыздар жакшы. Анткени адам качан гана бир жумуштун аягына чыкканда, өзүнүн бир жумушунун аягына чыкканда, аягына чейин жеткенде өзүнө ырахат ала алат, өзүнө өзү куштарланат да. Анан бир ишти баштап алып, жумушту баштап алып аягына чыкпай жүрө берсе, акыры ошол жумушту аябагандай жек көрүп калышы мүмкүн да. Ошол сыяктуу эле бир китепти алып, чоңураак китепти алып, анын аягына чейин жетпей, ушундай болуп кыйналып, андан сиздер рахат ала албай, китеп окуганды кайра жек көрүп калышыңыздар мүмкүн. Ошон үчүн жаңыдан китепти баштап аткан болсоңуздар, сиздерге мен сөзсүз түрдө сунуштайт элем, кичинекей брошюра китептерден алып баштаганыңыздар жакшы. Анткени аны бат-баттан аягына чейин окуйсуздар. Баягы кичинекей балдарга деле жомок китептердин кичинекейлери берилет го, ошол сыяктуу өзүңүздөрдү биринчи көндүмгө айландырганыңыздар жакшы. Качан гана көндүм болгондон кийин уже сиздер чоң китептерди дагы окуп кете аласыздар. Дейл Карнеги негизи эле укмуш-сонун китептерди жазат. Бунун мен аудио книгаларын дагы аябагандай көп окугам, аудио китептерин дагы. Аудио китептин артыкчылыгы бул жол-полдо баратканыңыздарда деле, машинада болобу, коомдук транспорттордо болобу, наушник менен кулагыңыздарда угуп бара берсеңиздер болот. Бирок бир минусу, аны только угасыздар, көрө албайсыздар да. Мындай атайын китептерди окуганда адам бир эле учурда 3 жагы менен иштейт. Биринчиден тили иштейт, өзү окуп атат. Экинчиден өзүнүн окуганын өзү угуп атат, кулагы иштейт. Үчүнчүдөн көзү көрүп атат да, бул больше сиңимдүү болот адамдарга. Ошон үчүн эгерде сиздер жол-полдо же башка жакта бараткан болсоңуздар, сөзсүз түрдө аудио книга окусаңыздар болот. Бирок сөзсүз түрдө күнүнө жарым саат мындай атайын мындай китептерди окуганга дагы өзүңүздөргө убакыт бөлгөнүңүздөр бул эң сонун сиздердин өсүүңүздөргө түрткү болот деп айта алат элем. Жана ошондой эле Магия утро деген китеп. Бул китепти мен 1 жыл алдын окуп чыкканмын. Бул китепти окугандан кийин негизи эле китептерди окуйсуздарбы, кандайдыр бир өзүңүздөрдү өстүрүүгө болгон бир багытты окуп же үйрөнүп атканда, аны просто окуп коюп же угуп коюп же жазып коюп эле тим болбостон, аны практика жүзүндө аткара билүү керек да. Мына ушунда гана сиздер ал нерсени үйрөнгөн болосуздар. Эгерде сиздер практика жүзүндө ал нерсени аткарбаган болсоңуздар, жөн эле окуп койгон болсоңуздар, демек сиз ал нерсени үйрөнүп алган жоксуз деп айтмакмын да. Бул китепте эң сонун эртең мененки таңкы сырлар жөнүндө айтылган. Мисалы, эрте таңда эмнеден башташ керек, анын маанилүүлүгү эмне, ошол эртең мененки таңдагы 1 сааттык аракет эмнелерге сизди алып келет, ушулар жөнүндө эң сонун нерселер айтылган. Мен ушул китепти окугандан баштап эртең менен чуркап баштаганмын, эртең менен медитация кыламын, эртең менен жакшы ойлорду ойлономун, эртең менен жакшы тилектер кыламын, Кудайдан дуа тилеймин. Мына ушундай жакшы сапаттарды бул китептен ала алдым десем болот. Мына бул китеп жөнүндө мен негизи эле өзүбүздүн жогорку спонсорубуз Майра Жалыловнанын Instagram баракчасынан просто бул китептин сүрөтүн көрүп калганмын. Ошол сүрөтүн көрүп калгандан эле демек ушундай мыкты бүгүнкү күндөгү жүздөгөн адамдардын жашоосун жакшы жакка өзгөртүүгө өзүнүн салымын кошкон, багытын берген миллионерша. Не только анын өзүнүн эле жүрүшү эмес, анын бүтүндөй жүрөгү, бүтүндөй мүнөзү, бардык жогу миллионерша айым. Эгерде ушундай китептерди окуп аткан болсо, анда мен дагы сөзсүз түрүндө окушум керек экен дегенмин. Ал даже бул китепти окудум деп деле жазбаптыр Instagram баракчасына. Просто бул баракча, ошол өзүнүн баракчасына бул китептин сүрөтүн гана жүктөгөн экен. Мен ошодон баштап бул китепти окуганмын. Биздин оюбуздан аябай көп нерсе көз каранды. Биз кандай ойлонобуз, биздин жашообуз ошондой. Эгерде сиздин бүгүнкү жашап аткан жашооңуз сизди бүгүн канааттандырбай жаткан болсо, ал сиздин мындан 2 жыл алдыңкы, 3 жыл алдыңкы, может быть 10 жыл алдыңкы сиздин оюңуздун жемиши. Мындан дагы алдында 6 жылдан кийин сизди бир жакшы нерсе күтүүсүн кааласаңыз, анда бүгүндөн баштап сиз өзүңүздүн оюңузду жакшы жакка бурушуңуз керек экендиги жөнүндө эң сонун нерселер жазылган. Адамдын негизи эле күчү, ойдун күчү, кандай гана нерселерге биз жете алабыз ойлоо менен, ушундай нерселер жөнүндө эң сонун маалыматтар бул китепте жазылган.
чындыкты айтыш керек, Брайан Трейси мен аудио книгаларын аябагандай көп окуймун, бирок бул китебин сатып алган боюнча мен жарымына чейин эле окудум. Калган жарымын окуй элекмин. Брайан Трейси негизи эле бул өзүңүздөр билгендей эле бул дагы дүйнөдөгү өтө күчтүү коучмен, бизнес тренерлерден болуп саналат. Бунун китептери дагы бир канча экземплярлар менен дүйнөгө белгилүү болуп аябагандай сатылаган китептер. Мен бул Брайан Трейсинен эң биринчи ушул өзүмдү өнүктүрүүдө ушул Брайан Трейсини окуп баштаганмын. 1 ай бою офиске барып алып, кечке чейин ошол Брайан Трейсинин просто укчумун аудио книгаларын. Бүгүнкү күндө моундай китептер. Мен ошол кезде такыр даже билчү эмескенмин ушундай китептер бар экендиги тууралуучу. Азыр эми благодаря биздин спонсорлордун, наставниктердин жардамы менен кандай китептерди окушубуз керек экенбиз, убактыбызды каяка бөлүшүбүз керек экенбиз, ушулар жөнүндө бир сонун бизге багыттар берилип турат. Ошолордун рекомендациясы менен окуймун. Окуганда дайыма бул китептерди окуу менен бир эле мен айтпаймын өзүмдүн финансылык маселем чечилди же дагы башка маселем чечилди деп. Финансылык маселе деген эмне? Бул финансылык маселе жаралып аткан болсо, бул сиздин өзүңүзгө болгон баанын төмөндүгү болгону. Качан гана сиздин өзүңүзгө болгон баа жогорулуп баштаганда, сиздин финансылык маселеңиз дагы жогорулайт, күчөйт да, көбөйөт сиздин өзүңүзгө болгон баа. Сиз өзүңүз мындай төмөн турсаңыз, эч качан чоң киреше таба албайсыз. Качан гана сиз өзүңүздү жогорулатканда, сиз чоң киреше таап башташыңыз мүмкүн да. Ошон үчүн ал эми качан сиздин бааңыз жогорулайт, качан гана сиз билим алганда. Билимди эч качан эч ким жокко чыгара алган эмес. Даже биздин ыйык китебиз болгон биздин Кураныбызда дагы билим алуу жөнүндө эң сонун маалыматтар жазылган. Ал жакта дагы биз билимдин өтө маанилүүлүгү жөнүндө сонун нерселер жазылган да. Андыктан эч качан биз билим алуудан качпашыбыз керекпиз. Мен дайым айтам, өнүкпөгөн адам, окубаган адам ал өлүү адам демекмин. Чындап эле ошондой, биз эскени эле карманып жылбай тура бергенибиз болбойт. Айрыкча биз аял кишилер секте замандын талабына карата өнүгүп турганыбыз бул жакшы. Өнүгүү үчүн бизге эмне керек? Ушундай багыттагы китептер керек. Өздөрү ийгиликке жеткен адамдардын китептери, өздөрү кантип ийгиликке жетти, ошол адамдардын таржымалдары керек. Силер гана келет. Биз менин тигиним жаман, менин сайын деп отурганда эч качан биз жашообузду оңолто албайт экенбиз. Андан кайра барып анга гана түшөбүз. Ошол нерседен чыгуунун эң сонун жолу бул позитивдүү ойлор. Позитивдүү ойлорду каяктан алабыз? Ушундай китептерден алабыз, өзүбүздү тарбиялагандан алабыз, өзүбүздүн кругду өзгөрткөндөн алабыз. Мына ушундай. Эгерде бүгүнкү темам сиздерге аз да болсо пайда алып келген болсо, сиздерге жаккан болсо, комментарий калтырсаңыздар болот. Дагы сиздерди кандай темалар кызыктырары жөнүндө дагы комментарийлер жазсаңыздар болот. Мен сиздерге күн сайын өзүмдүн Instagram баракчамдан бөлүшүп туруудан тажабаймын. Көрүшкөнчө достор.